Саламатсыздарбы, урматтуу Жалпы Факты YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Мына жогорку кеңештин депутаттарынын 4-өсүнүн диплому жасалмалуулук боюнча шекараткан маалыматтар тараган. Мына ошондуктан биз эл өкүлдөрү кайсы окуу жайда жана канчанчы жылдары бүткөнү боюнча биз өздөрүнөн сурап көрөлү. Биз менен бирге болуңуздар. Жогорку кеңештин депутаттарынын 4 депутаттын диплому шекаратып атпайбы жасалмалуу боюнча. Сиз ошо кайсы окуу жайда бүттүңүз? Мен 3 окуу жайын бүттүм. Биринчи архитектура курулуш университетин, мурда Палтех, анан улуттук университетти, анан Россияда юридикалык академияны бүттүм. 3 окуу жайын бүттүм. Группалаштарым бар, барды тирүү. Студенттериңиз бар. Хорошо. Жогорку кеңеште 4 эл өкүлүнүн диплому шекаратып атпайбы? Сиз кайсы окуу жайда бүттүңүз? Мен Ош мамлекеттик университети. Историка юридика факультет. Кайсы? 94-жылы тапшыргам, 2000-жылы бүткөн. Экинчи билимди академия при президенте бүткөн. Ошо кечээ Фейсбукта билдирүү деген Фейсбукта билдирүүм, билип билбейли жаза берсе ошентип айтам да. Не дейт? Маданият болууга туура келет ошо. Эми аны как эркелетип айтып койдум. Эми биз окуп жүргөндөн сен кичинекей бала элең дегендей элечи. Башка жол менен айтса болот ошону. Эми башка сөз менен түшүнбөсө ошентип айтам да. Не кылыш керек? Депутат деле ургулап сургулай берет. Айтат анан кийин. Ал үчүн жанагы манипуляция жөнүндө мыйзамдардын иштөө механизмин иштеп чыгыш керек, аткаруу бийлигичи. Ошондо анан тынчыраак жашоо болот окшойт. Туурабы? Рахмат. Мен 2 окуу жайын бүткөм. Биринчиси Политехникалык институту бүткөм. Андан кийин Славянский бүткөм. Кайсы жылдары окуган ушунда? 92-жылы бүттүм Политехти. 2000-жылы Славянский бүттүм. Мен скульптурный академияны бүткөм. Кайсы жылдары? 96-жылдары. Андан сырткары дагы башка дипломдорум бар. Негизи бүгүнкү күнү 4 жогорку кеңештин депутатынын жасалма диплом деп атпайбы. Негизсиз да ушунун баардыгычы. Ошондуктан биздин башкы мыйзамыбызда так жазылып турат. 76-беренеде 2 пункту. Жогорку кеңешке 90 депутат шайланат 5 жылга. Ошондо Кыргызстандын жараны 25 жашка толук чыккан жаран толук түрдө депутат болуп шайлана алат деп турат. А жерде жогорку билимдүү 25 жашка чыкканда деген жазуу жок. Ошондуктан жогорку кеңештин аркасына түшүп диплом текшерген өзү мыйзамсыз. Башкы мыйзамда ошол жерде так жазылып турат. 25 жашка чыккан жаран толук жогорку кеңешке депутат болуп шайлана алат депчи. Ошондуктан башкы мыйзамды өзгөртүп, анан текшериш керек. Анан жогорку кеңештин депутатын эл шайлайт. Эл шайлагандан кийин ушул жерде так жазылып турат, депутат сүйлөгөн сөзүндө, кылган ишмерлигине эч кандай куугунтук алынбайт деп. Ошондуктан депутат болуп мандат алгандан кийин алардын дипломун текшерүү же болбосо артынан түшүү өзү мыйзамсыз. Ошондо Орозайым Нарматованын мандатын алып коюу бул мыйзамсызбы? Ал сотко бериш керек болчу. Башкы мыйзамда мен силерге так айтып турам, конституцияны карап туруп, 76-беренени ошол жерден окусаңар, ошондо так жазылып турат. Бирок ошол дипломду жасалма алыптыр, диплому жок экен деп жасалма анан тандалма болуп аткандыгы жаманда. Тандалма. Сен мага жакпайсың, мен сени көрсөтөм. А сен мага таандыксың, сеникине көз жумуп коем деген сыяктуу жүрүп атканда. Эгерде жасалма дипломдорду алып алган болсо, эмнегедир мен ушул кезге чейин бир мугалимдин жогорку окуу жайдын ректорунун жазага тартылганын уккан жокмун да. Эгер ошолор кошо жазага тартылса, анда ошол жасалган дипломдор жоголот эле, токтойт эле. Анан бирок тилекке каршы булардын баары тандалма жол менен жүрүп аткандай да. Ошол. Мен 87-жылы өтүп, 93-жылы бүткөм Бауман атындагы Московский государственный университет. Иште Каракузский факультеттин бул жалгоо башталачы. Кайсы жылы? 2007 жылы.